жаткан адамдардын жашоолорунан байкап, ушу таарынычтар менен иштөө аркылуу өзүңүздөр байкабай эле мына карасаңыздар бир эле жагынан иштеп атасыздар да, мына ушу таарыныч жагынан эле иштеп атасыздар. Карап отурсаң көптөгөн проблемалар чечиле берет да. Келиңиздер урматтуу катышуучулар, мына 30-дан ашык киши кирип калды. Эгерде жакшы угулуп, жакшы көрүнүп жатса, плюс коюп кетиңиздер, анда биз бүгүнкү теманы баштай берели. Көпкө күтпөй, анткени тема аябай объемный, жетишпей калышыбыз мүмкүн. Так. Кандай угулуп, кандай көрүнүп жатат, урматтуу команда? Кочкорго салам. Бизден дагы Салтанат эже келиңиздер, кандай угулуп, кандай көрүнүп жатат? Бир сыйра связька жооп берип койсоңуздар. Рахмат, азаматсыздар. Эмне себептен биз таарынабыз? Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз бүгүн. Таарыныч деген бул баягыда сиздер менен сүйлөшкөндө мен бир сабакта айтып кеткем. Таарыныч бул биздин эмоциялардын арасынан эң төмөнкү вибрацияларда турган эмоция болуп эсептелет. Таарыныч адамда бардык эле адамдарда болот. Эмне себептен? Анткени бул мындай нормалдуу эмоция да, нормалдуу эмоция. Бирок ошол таарынычты сиздер кантип жашап өтөсүздөр? Суроо ошондо да. Таарынычтын негизи кесепеттери абдан чоң. Таарыныч азыркы күндө жада калса врачтар дагы, доктурлар дагы, жада калса психологдор дагы баардыгы айтып атышат. Көптөгөн оорулардын, дейт да, 99% оорулардын, өзгөчө онкология ооруларынын 99% эмнеден келип чыгат дейт? Таарынычтан келип чыгат дейт да. Азыркы күндө көп адамдар уже ошол таарынычтын, мындайча айтканда, күчүн, силу уже сезип, билип калышты да, билип калышты. Эмне себептен ошол? Бирок эмнеге биз ошо таарынбай кое албайбыз? Эмне себептен биз таарынбай жүрө албайбыз? Мына ошол жөнүндө азыр сүйлөшөбүз. Эмнеге биз таарынабыз? Негизи таарыныч бул жана мен айтып атпаймынбы? Биздин эмоциялардын арасынан, терс вибрация берген эмоциялардын арасынан эң акыркылар болуп эсептелет да. Демек, таарыныч бул так, биякта эжебой жакшы угулбай жатат деп жазып атат. Месек, бул өйдө жагы оң эмоциялар болсо, ылдый жагы бул терс эмоциялар да. Мына ошол биякта слезы там деп отурсак, мына мол жагында болуп калат да, ылдыйраак жагында болуп калат. Горе, күйүттөн өйдө эле ошол таарыныч болуп калат да, көрдүңүздөрбү? Мына ошол эмоция ылдый жакта болгондуктан, бул эмоция албетте эмне себептен ушунча ылдый жакта жана ушунчалык адамга таасирин тийгизет десеңиздер, бул эмоциянын келип чыгышына жогорку вибрациядагы эмоциялардын түздөн түз байланышы бар. Жогорку вибрацияда эмоциялар эмне? Бул привязанность, бирөөгө мындай, бирөө сиздердин жашооңуздарда чоң мааниге ээ болсо, бул абдан чоң жогорку вибрацияга кирет. Сүйүү сезими, бир адамды сиздер сүйсөңүздөр, ишенич, бир адамга ишенүү сыяктуу жогорку вибрациялардын натыйжасында ошол вибрацияларды, жогорку вибрацияларды туура эмес кабыл алуу же болбосо туура эмес жашоо, ошол вибрация. Ар бир эмоцияны дагы проживать этиш керек да, жашаш керек да, ар бир эмоцияны туура жашаш керек. Бул жашоодо туура өткөрүш керек да. Мына ошол туура эмес жогорку вибрацияларды туура эмес өткөргөндүн себебинен мына ушундай таарынычтар келип чыгат да. Негизи эле бул таарынычтардын келип чыгышынын биринчи себеби да, жогорку вибрациядагы эмоцияларда адам жашап жатып болбогон нерселерди өзүнө элестетип алат да. Мисалы, сиздердин жакшы көргөн адамыңыздар бар. Менде да ошондой болгон. Мен мисалы баарыңыздарга эле айтып бергем.
7 классты бүткөндө сүйлөшүп турмуш курганбыз. Биринчи жолдошум менен абдан көп жыл жүрдүк, абдан башкача сүйлөштүк, элдин баардыгы суктанчу. Анан кийин деген баягы өзүңө негизи биз азыр ойлосом ал мындай обещание деле көп берген эмес экен, мындай убадалар деле көп бербептир да, бирок баягы жогорку вибрацияда мына сүйүү, привязанность элестетиле 7 класстан бери чогуу жүрсөң болгондуктан сен өзүңө кандайдыр бир нерселерди элестетип аласың да. Кимде ушундай болду эле. Биз өмүр бою жашайбыз, ал мени алдабайт. Эмне себептен? Анткени сен сүйгөн адам башкача көрүнөт да, башкалардан башкача көрүнөт, башкалардан өзгөчө көрүнөт. Тим эле дүйнө жүзүндө андан акылдуу, андан честный, андан жакшы адам жоктой сезилет да. Эмне себептен? Биз ошол эң жогорку бул таарынычтардын да түрлөрү болот да. Мына ошо таарынычтардын арасынан эң жогоркулардын бирөөсүнө ушул вторая половина деп коет, биздин экинчи бөлүгүбүзгө, экинчи биздин жашообузду дагы өзүбүздөн кийинки экинчи маанилүү адамга, бул жолдошубузга же болбосо келинчегибизге таарыныч, бул биздин жашоодогу эң чоң таарынычтардан болуп эсептелинет. Эмне себептен? Анткени бул сүйүү менен байланыштуу да. Эгерде сиздер ошол адамды жакшы көрбөсөңүздөр, эгерде ошол адам сиздердин жашооңуздарда чоң бир орунга ээ болбосо, сиз ал адамга таарынмак турмак, ал адамды ойлобойсуздар дагы да. Мисалы көчөдө кетип баратасыздар. Көчөдө кетип баратсаңыздар эле бирөө бутуңарды басып кетти же сиздерди түртүп кетти да. Бир жолу жиниңер келет. Албетте бир жолу жиниңер келет, жинденишиңер гнев пайда кылат. Бул түртүп же бирок үйүңөргө барып алып 10 жыл өткөндөн кийин, дагы 1 жыл өткөндөн кийин отуруп алып эле кечке ушул киши мени түртүп кетти. Ушул киши мени бутумду басып кетти. Мен ошондо аябай жаман болдум деп эле кечке эстей бербейсиңер да, туурабы? Эмне себептен? Анткени ал кишини силер өмүрүңөрдө 1-2 эле жолу көрдүңөр. Мисалы бирөө сөгүп салса деле көчөдөн бат эле унутулуп калат. Башында жиниң келет албетте, анан кийин унутулуп калат. Эмне себептен? Анткени ал кишини сен тааныбайсың. Ал киши сиздердин жашооңуздарда мааниге ээ эмес да. Чоң, канчалык таарыныч чоң, глубокий деп коет го, мындай терең таарынычтардын себеби бул терең эмоцияларда да, терең жогорку вибрациядагы сүйүү, ишенич, ожидание, бирдеме күтүү ошол кишиден. Мына ошол эмоциялардын кесепетинен абдан чоң таарынычтар келип чыгат да. Абдан чоң таарынычтар келип чыгат. Бирок сиздер мынтип айтканда эле ошол эмоциялардан коркпош керек да. Эмоциялардан коркпош керек, анткени жогорку вибрациядагы эмоциялар абдан адамга чоң сонун нерселерди тартуулайт, бакыт тартуулайт, же болбосо эч кимди жакшы көрбөсөң, эч кимге привязанный болбосоң, мисалы балдарыңды, ата энеңди, үй бүлөңдү, анда эмне болот? Адамдын бул жашоодогу мындай жашоосунун өңү деп коеюн, өңү ачылбай калат да. Негизи биздин жашоого өң берип туруучу, биздин жашоого бир башкача мындай түс берип туруучу албетте биздин ошол эмоциялар да, эмоциялар. Жогорку вибрациядагы эмоциялар дагы, төмөнкү вибрациядагы эмоциялар. Эмне караңыздар. Демек, сиздер бирөөгө таарынганда түшүнүшүңүздөр керек да. Мен эмне себептен бул адамга таарынып атам? Эмне себептен бул адамдын ушул кылган мамилеси мага ушунчалык терс эмоция, ушунчалык жүрөгүмдү оорутуп атат? Анткени, демек, мен ошол адамды канчалык терс эмоция болсо, канчалык ошол адам менин жүрөгүмдү оорутса, демек мен ошол адамга болгон менде жогорку вибрацияда эмоция бар турбайбы? Сүйүү. Мисалы, балдарыңды жакшы көрөсүң, ата энеңди жакшы көрөсүң, мына бир туугандарыңды жакшы көрөсүң, туугандарыңды жакшы көрөсүң. Мына ошол себептен баягы бизде ошондой таарынычтар болот да. Таарынычтар болот. Көрүп атасыздарбы? Ошон үчүн эгерде ошол таарыныч болуп атса, өзгөчө мына жолдошуңарга болгон таарыныч болсо, же балдарыңарга, ата энеңерге болгон таарыныч болсо, буну мындай мээ менен туюш керек да.
мен эмне себептен тарынып атам, анткени мен бул адамдарды жакшы көрөм. Булар менин жүрөгүмдө чоң орду бар. Мына ошол себептен мен ушул адамдарга тарынып атам. Депчи, ушул адамдарга тарынып атам деп ойлош керек да. Анан эми караңыздар. Бул жогорку вибрацияда чувстволор боюнча. Бирок кээ бирде ошол адамдарга мынчалык жогорку вибрация болбошу мүмкүн, бирок тарынычтар көп болот деп айтышыңыздар мүмкүн да. Мисалы кайын журтка, мисалы кайын журтту жаңы келгенде эч ким деле жакшы көрбөйт да, туурабы, билбейт деле кандай адамдар экенин. Просто ошол жерге келесиң да. Анан ошондо көбү минтип сурайт да, мен жогорку вибрация жок аларга, же болбосо мисалы ала качып кеткендер бар, ошол с нуля турмуш кургандар бар, мисалы жолдошун билбей эле, тааныбай эле турмуш кургандар бар. Эмне себептен биз анда тарынабыз дешиңиздер мүмкүн да. Негизи тарыныштардын көбү мындай болот да, мисалы кайын журтка же ошол жакшы көрбөгөн адамдарга да тарыныш болушу мүмкүн да. Бул постоянный повторяющийся деп коечу, ар дайым кайталанып турган бир действияларга сиздер тарынышыңыздар мүмкүн да. Бирок могул жактан почему мы обижаемся дегенге мен дагы көп өзүмө бир суроого жооп ала албай жүргөм да. Бирок ошол кийинчерээк абдан бир чоң түшүнүк пайда болду да. Эми караңыздар. Ооба, балким сиздерди таарынткан адамдарга жогорку вибрациядагы сезимдер жок. Бирок ар бир адамдын ичинде өзүнө болгон жогорку вибрациясы бар. Бул эмне деген? Өзүнө болгон сүйүү, өзүнө болгон жакшылыктарды каалоо. Мисалы, турмушка чыгып жатканда бир дагы аял мен турмушка чыксам кайненем жаман болот, мен турмушка чыксам баары жаман болот деп ойлобойт да. Түшүнүп атасыздарбы? То есть ичинде ал өзүнө только жакшылык каалайт. Ар бир адам өзүнө жакшылык каалайт экен да. Ар бир адам өзүн ошо жогорку вибрацияларды элестетет экен. Бакыт, бактылуулук, кандайдыр бир жакшы эмоцияларды элестетет экен да. Анан көбүнчө мен буну түшүндүм да. Менин деле жашоомдо ошондой адамдар бар. Мен аларга жогорку вибрацияда чувством жок, бирок ошондой тарыныштар болгон да. Анан отуруп алып анализ кылсам, китептерди окудум, көптөгөн психологдордун консультацияларын уктум. Анан көрсө биз эмнеге тарынат экенбиз? Биз ал адамдарга эмес, жеке эле ошол жашоонун өзүнө тарынат экенбиз да. Анткени биз өзүбүзгө бир картина сүрөттөп алат экенбиз. Картина. Мен турмушка чыксам мондай болот. Мен деле мисалы биринчи турмуш курганда айтып атпаймынбы, абдан сонун турмуш курулган, анан кийин 400дөн ашык кишиге свадьба берип, аябай сонун той кылышкан. Экөөбүз элестеткиле 7, 8, 9, 10, 11, 3-чү курс 7 жыл, 8 жыл даже, ошо 8-жылы 8 жыл сүйлөшүп жүрүп, ата-энебиз менен тааныштырып, абдан мындай башкача болгондо, анан мен деле мисалы ошондо ойлогон эмесмин, ушундай жашоо ушундай болуп калат деп ойлогон эмесмин да. Бирок эми караңыздар, мен ошондо баарына тарынгам. Албетте жолдошума тарынгам биринчи учурда, ошол убакта. Андан кийин анын ата-энесине тарынгам, баардык эжелерине иш кылса, ким бар болсо ошол жакта ошонун баарына тарынгам да. Бирок ошондо мен эми укмуш аларга жогорку вибрация бар деп айта албайм, жолдошуман башкаларыначы. Эми албетте жакшы көрөсүң, бирок өзүң жаңы эле турмуш курсаң, мисалы мен азыр ошол адамдарга болгон жогорку вибрация бар деп айта алам да, мурдага карагандачы. Бирок эмне себептен мен тарынгам? Эмне себептен мен ошол төмөнкү вибрацияга түшүп кеткем? Анын себеби жөнөкөй эле экен да, жөнөкөй эле экен. Неоправданные ожидания деп коет экен да. Ишке ашпай калган күтүүлөр. Ишке ашпай калган өзгөн күтүүлөр. Мисалы мен өзүмдө ар дайым кандай биз негизи ушундай ассоциация болгон үчүн, ушундай нерселер болгон үчүн
бул жашоодо ошол таарынычтан кийин туруп кетүү, бул жашоодо ошол таарынычтан кийин мындай өзүңө келүү же болбосо жашооңду башынан баштап кетүү абдан кыйынчылык жаратат экен да. Бул эмне? Ар бир адам өзүнүн мээсинде өзүн тартып алат да, өзүнүн жашоосун тартып алат. Мен мисалы ошондо турмуш куруп атканда кийин анализ кылсам, отуруп алыпчы ар бириңиздерге ушундай предлагать этем да, анализ кылганды үйрөнүңүздөр, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдү иштегенди үйрөнүңүздөр. Кийин отуруп алып жазып, ошол турмушка чейинки өзүмдүн состояниямды эстеп, ошол турмуш курганга чейинки кыялдарымды эстесем, мен ар дайым ошол жашоодо мен идеальный келин болом, идеальный аял болом деп элестетчү экенмин да. Анткени менин бывший жолдошум, мурунку биринчи жолдошум милиционер. Мен ар дайым айтчумун да, мен генералдын аялы болом, менин жолдошумдун жакасы карайбайт, мен таптаза кылып кармайм деп ушундай бир өзүмө бир картина сүрөттөп алган экенмин да. Азыр ойлосомчу, анан менин ошол таарынычым ал адамдарга эмес, бул жашоого болгон таарыныч болуптур да. Жашоого, түшүнүп атасыздарбы? Өзүмө болгон таарыныч. Эмне себептен? Анткени ичимдеги Айперинин кыялдары орундалбай калган да, ичимдеги. Анан эмне болот? Эмне пайда болот? Таарыныч пайда болот экен да. Анан сен өзүң айтасың да, неге мен ушундай болуп калдым депчи? Неге менин жашоом ушундай болуп калды? Неге мен ушунча адамдын арасынан менин жашоом неге мындай болуп калат? Мен эмне кылдым деп тагдырга таарынасың да. Көрүп атасыздарбы? Жогорку вибрация бар болгон үчүн, өзүңө болгон сүйүү, өзүңдүн жашооңду элестетүү, бактылуу жашоого умтулуу болгон үчүн таарыныч пайда болот. Жөн эле жерден пайда болбойт экен эч качан. Демек, эгерде сиздерди таарынткан адамга сиздердин баягы вибрацияңыздар жогору болбосо, же болбосо жок болсо, демек сиздердин өзүңүздөрдүн жашоого болгон вибрациялар жогору да. Сиздер бул жашоодон андай күткөн эмессиздер. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн бул биз таарынат экенбиз да. Биз таарынат экенбиз. Таарынганда дагы адам бул мындай чувство да, таарыныч дегенчи. Таарыныч деген бул сиздерге бир сабак алып келе турган эмоция да. Бирок биз көбүнчө адамдар ошол эмоциядан сабак албай эле биз эмне кылабыз? Ошол эмоцияны бизди талкалоочу курал катары пайдаланабыз да. Талкалоочу курал. Элестеткиле, эмоция, обида деген эмоция, таарыныч деген эмоция эмне кылат экен? Бизди күндө жанагы плесень бар го, көгөрүп кетет го. Ошондой ол кирип алып, биздин жан дүйнөбүздү көгөртөт экен да. Жан дүйнөбүздү көгөртөт экен. Негизи көптөгөн ошол таарынчак адамдар болот го, таарынчак адамдар болот. Мындай да, биз азыр глубокий, мындай терең таарынычтар жөнүндө сүйлөшөбүз да. Негизи кээ бир таарынчак адамдар болот. Болбогон нерсеге деле таарына берет да. Бул башка вопрос, бул башка суроо. Биз болсом азыр көбүнчө бизде убакыт чектелүү болгон үчүн бул негизи абдан чоң тема. Биз азыр более глубокий таарынычтар жөнүндө сүйлөшөбүз. Эми караңыздар, эмне себептен жана мен айтып кеткендей, таарынган учурда биз жанагы айтып атпаймынбы, 90% оорулар, өзгөчө онкологиялык оорулар эмне себептен ушул таарынычтан келип чыгат экен. Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз азыр. Эмне себептен таарынсаңыздар дагы ошол таарынычты туура жашап өтүү абдан маанилүү экенин сүйлөшөбүз. Мисалы, мен азыр айтпайм, мен азыр таарынбайм деп эч айтпайм. Азыр деле таарынасың, бирок ошол таарынычты суроо мында да. Таарынычты сиздер каяка саласыздар? Элестеткиле, таарыныч бул кандайдыр бир буюм деп коеюнчу, мындай монета деп коеюн, таарыныч. Ушул таарыныч силердин ичиңерге кирет. Ичиңерге кирет да. Суроо
тарынычты каяка саласыңар, ошондо тарынычты кайсыл денеңердин кайсыл жерине катасыңар, ошондо тарыныч эч жака кетпейт. Бул сиздердин ичиңиздерге кирдиби болду, ошол жакта жашайт. Эгерде аны жок кылам десеңиздер, буну туура жашап өтүү керек. Кантип жашайт, эми ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Тарыныч бул у абдан күчтүү у. Адам баласынын өзүнүн денеси чыгарган удан күчтүү у жок. Көрдүңүздөрбү? Бул у кайдан пайда болот? Сиздер тарынган учурда, эмне болот? Тарынган учурда сиздердин организм газ бөлүп чыгарат. Газ. Мисалы, сиздер бирөөгө катуу тарынган, жинденген учурда шарт эмне болот? Көз жаш пайда болот. Шарт эле жүрөгүңөр кысылат, ичиңер бирдеме уйгу-туйгу болот, бирдеме сүйлөгүңөр келет, ошол киши менен урушкуңар келет, өзүңөрдүн точка зрениеңарды билдиргиңер келет да, мына ошондой чувстводан тарыныч пайда болуп баштаганда эмне болот экен? Ошол силер мындай буркан шаркан түшүп, ичиңер бирдеме болуп атканда, ичиңерде буря болуп аткан учурда биздин мээбиздеги, мээде гипоталамус деген кичинекей эле бир мээ бар. Ошол мээ сиздердин денеңиздерди сактап калуу үчүн, түшүнүп атасыздарбы? Денеңиздерди, бул защитный механизм организма, защитный механизм. Эгерде биздин денебиз ошол газды, ятты бөлүп чыгарбаса, карап туруңуздар, анда сиздердин жүрөгүңүздөр жарылып кетет. Түшүнүп атасыздарбы? Анда сиздердин бир жериңиздер токтоп калат, бир органыңыздар. Анткени бул эмоция абдан күчтүү эмоция. Ошон үчүн жанагы следозаточивый газ деп коет го, жанагы чоң демонстрациялар болгондо, митингдер болгондо ыргытат го. Көзүңөн жаш чыгып, башың айланып, аябай кыйналасың, чыдабай каласың да, уже кетиш керек болот. Мына ошол сыяктуу да, элестеткиле, ичибизде митинг болуп атканда биздин организм бизге ошондой газ ыргытат да. Мына ошол газ биздин организмге гормональный система аркылуу тарайт дагы эмне кылат экен бизде? Шылкыйтат да, шалдырап, башың ооруп, ыйлагың келип, жаткың келип, ушинтип каласың го. Ошол малда эмне кылат экен биздин организм? Биздин органдарды сактайт экен, ошол ят аркылуу. Түшүнүп атасыздарбы? Башка мүмкүнчүлүк жок экен. Эми ошол ят организмге киргенден кийин, эгерде сиздер эркек кишиге тарынсаңыздар, мисалы, эркек кишиге тарынганда ошол чувство болгон эмоция биздин ушунчалык акылдуу организмибиз, бул билет экен да. Ошо бул деген обида на мужчину деп билет экен. Биздин мээбиз билет. Ошону талдайт экен дагы, могул яттын бардыгы каяка да кетиш керек да, бир жака турабы. Биздин деген организмге ошол уу чачылып атпайбы? Мына ошол уу деген биздин организмде калып калбайт да, кетиш керек бир жака. Ошонун баары топтолот экен дагы, ошол эркектер менен байланыштуу болгон органга барып сиңип кетет экен. Элестеткиле, бул биздин маткага, же болбосо эгерде ата энеңерге болгон тарыныч болсо, мисалы көкүрөккө сиңип кетет экен. Ушундай экен да, ушинтип каждый раз ар дайым ошо сиздер эгерде туура жашап өтпөсөңүздөр ошол тарынычты, бул тарыныч барат экен дагы биздин организмге сиңет экен. Ошо элестеткиле. Мисалы, баягында да айтып бергем, психосоматика деген сабакта айтып бергем. Эгерде сиздердин эркектерге болгон тарынычыңыздар болсо, женский жактан оору пайда болот деп. Элестеткиле. Эмне себептен? Анткени сиздердин организмиңиздер бөлүп чыгарган уунун бардыгы чогулуп туруп барып туруп женский жакка топтоло берет экен. Элестеткиле. Ишенбейсиңер, текшерип көргүлө. Изучать этип көрүңүздөр. Мен биринчи жолу ушул психосоматика жөнүндө китептерди окуганда шок болгом да. Чын эле элестеткиле. Анан кийин организм, когда не справляется, бизде буюрса чистка деген сабак болот, ошол жактан да кененирээк айтып берем. Сиздерге жардам берет экен да, сиздерге белги берет экен. Мени тазалап кой, мен кыйналып атам деп. Оору аркылуу, оору болезнь да. Бул деген бул оору, бул биздин денебиздин, биздин организмдин
бизден сурап жаткан жардам сурап жаткан, мындайча айтканда, көрүнүшү да, өзгөчө симптомдор, өзгөчө белгилер, оорунун белгилери бул бизден организмдин жардам суроосу болуп эсептелинет да. Бирок биз көп учурда ошол жардам сураганда биз такыр эмне кылбайт экенбиз, маани бербейт экенбиз да. Ошол биздин организм бизден жардам сурап жатат деп маани бербейт экенбиз. Туура тарынганды үйрөнүш керек экен. Туура тарынган кандай? Туура тарынат деген сөз, сиздер мейли тарындыңыздар, менде деле болот, азыр айтып атпайбы, тарынасың, чувствовать этесиң, ошол яд биздин денеге таркап кетти. Ошол көп адамдар мындет да, мен ошол сабактан эртең техникаларды айтып берем, кантип ошол тарыныштардан арылса болот, ошол жөнүндөчү. Анан кийин ошондо айтсаң деген мен кечирбейм дейт да. Кечирбейм депчи. Мына могул жерде көрүп атасыздар, яд турат. Бул ядты, бул ууну сиздер тарыңды деп башка адамдын организми бөлүп чыгарбайт, ошону түшүнсөңүздөр. Сиздер тарынды деп жолдошуңуздар, мисалы бүгүн тарындып койсо, сиздер жолдошуңуздар, ушул аялың тарынып койдуң деп анын организми бөлүп чыгарбайт. Түшүнүп атасыздарбы? Ушул ядты бөлүп чыгарбайт. Сиздер тарынган үчүн сиздердин организмиңиздер бөлүп чыгарат. Ошон үчүн айтылат да, обида это яд, дейт да. Который выпивает человек, который обиделся, но он ждет, что умрет другой, дейт да. Андай болбойт. Сиздер тарындыңыздарбы, сиздердин организмиңиздер кыйналат. Сиздер тарынып атасыздарбы, сиздердин организмиңиздер яд бөлүп чыгарат. А мен кечирбейм, мен бул тарыныштан арылбайм деген сөз, бул мен уже ушул ядка көнүп калган, мага нормально эле деген сөз да. Мен эчтеке болбойт, ооруй берем. Мне себя не жалко, мен өзүмдү аябайм, мен элдин баарына тарынып жүрө берем. Эчтеке болбойт деген сөз. Түшүнүп атасыздарбы? Сиздердин тарынганыңыздардан башка адамга эч зыян келбейт. Эч зыян келбейт. Тек гана жалаң гана өзүңүздөрдүн органдарыңыздарга, өзүңүздөрдүн организмиңиздерге зыян келет да. Мына ошол себептен кечириш керек. Ал киши үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол себептен тарынычтар менен иштеш керек. Ал киши үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн. Ичинде тарынычы көп адам, өзүнүн жолун буйт. Көп жактан буйт өзүнүн жолун. Эмне себептен? Анткени биздин мээбиз, биздин организмибиз биз менен абдан чоң оюн ойнойт да. Мисалы, бир психологко приемго бир аял келет да. 19 жашында көчөдө кетип баратканда 3-4 адам ал аялды зортуктап коет да. Түшүнүп атасыздар, зортуктап коет. Анан ал аял өмүр бою ошондон психологический травма алып, өмүр бою ошол травмадан жакшы боло албай психологторго барат да. Анан 30 жыл бир психолог барат. Бир психолог барат да, ар дайым бар болуп эле ошол түнү эмне болгонун айтып бере берет да. Анан ал аял арадан 30 жыл өтүп кетет дагы, баягы психолог да уже картаят. Анан бир күнү келгенде баягы психолог сурайт да ал аялданчы, сиздин бул тарынычыңыз качан кетет? Сиз ал адамдарды качан кечиресиз? Дегенде ал аял айтат да, мен кечире албайм ал адамдарды. Бул адамдар менин өмүрүмдүн баарын эмне кылды, сындырды. Алар болбогондо мен башкача жашамакмын. Алар болбогондо мен башкача жашоо сүрмөкмүн, өмүр сүрмөкмүн деп айтат да. Дегенде баягы киши айтат да, жок дейт. Ал адамдар сындырган жок сиздин жашооңузду дейт. Сиз өзүңүз сындырдыңыз дейт. Тиги аял ордунан тура калып, эмнеге мен өзүм сындырам? Сен эмнени айтып атасың? Десе айтат да, ал 4 адам сизди дейт болгону балким 10 минутта, 5 минутта зортуктагандыр дейт да. А сиз болсом дейт, өзүңүздү дейт 30 жылдан бери күнүгө бир дагы мал эмес, күнүгө 5-6 мал зортуктап келесиз дейт. Сиздин организмиңиз дейт да, түшүнбөйт дейт. Бул чындап болуп атабы же мен хозяйкам элестетип атабы деп түшүнбөйт дейт да. Көрдүңүздөрбү? Бул мен эмнени айткым келип атат? Сиздер адамга тарындыңыздар, ал сиздерди бир эле жолу тарынтып атпайбы? Бир эле жолу.
ооба, балки мисалы мен жолдошум менен ажырашып кеткенде биз бир эле жолу ажыраштык да, түшүнүп атасыздар, бир эле жолу бир жарым сааттык сүйлөштүк, ажырашып кеттик, болду. Бирок ал мени ошол жарым саат ичинде сүйлөп ушундай тарынтты да. Бирок мен өзүмдү ошол 2 жыл андан кийин ажырашып кеткенден 2 жыл бою тарынтып келдим. Анткени мен күндө монтип айтмакмын, тинтмекмин, элестетип алып, жинденип айтпай калган сөздөрдүн баарын ойлонуп алып, жатып алып ыйлап, эмнеге мен ушундай жашоодо жашап калдым, эмнеге мен ушундай турмуш, мага эмнеге ушунча адамдын ичинен мен деп эле ушинтип эле эмне болуп атат. Мен өзүмдү өзүм ошол эмоцияны кайра испытывать этирип, денемди кыйнап атпаймынбы? Көрүп атасыздар, мына ошол аял сыяктуу. Ал айтып атпайбы, сиз дейт да, сизди дейт да, ошол адамдар балким 5-10 мүнөт кыйнашкан болуш керек дейт да. Бирок дейт, сиз өзүңүздү дейт 30 жылдан бери кыйнап келе атпайсызбы дейт да. Кеп аларда эмес, кеп сизде дейт. 30 жыл. Эмне түшүнбөйт да. Чындап болуп атабы, же кинодо болуп атабы, түшүнбөйт. Сиздер эмоция сездиңиздерби, болду. Биздин мээбиз, биздин подсознаниябыз бул чын эле болуп атат деп ойлойт да. Чын эле мына азыркы учурда мына азыр болуп атат деп ойлойт. Ошондо чындап ойлойсуң да, көрсө дүйнө жүзүндөгү 90% адамдар, жана ооруп аткан, онкология менен ооруп аткан адамдардын арасынан 90% мазохисттер деп коет го, өзүн өзү кыйнаган адамдар да. Өзүн өзү кыйнаган адамдар. Эмне себептен? Анткени сиздердин рухсатыңыздар жок, сиздердин ички дүйнөңүздөрдө бир дагы процесс болбойт. Сиздер ошол процесстин болушуна рухсат берип атасыздар. Сиздерди тарынтканга, ошол ят кеткенге рухсат берип атасыздар. Ооба, бир жолу бердиңиздер рухсат, бирок кайра берүүнүн кажети жок. Эгерде сиздер бир адамга тарынсаңыздар, ошол эмоцияны туура жашоону эртең буюрса үйрөтөбүз. Эми караңыздар, эртең сабакка сөзсүз кириңиздер. Анан мен дагы айтмакчымын да. Жаңы эле мен айтып кеткендей, мен тарындым. Мен тарынган үчүн ал кыйналсын деп ойлойт да көп адамдар. Бирок ал адамдар кыйналбайт. Анан эми караңыздар. Мен ошол ар бир адамда сиздерге задание, сиздерге азыр 2 задание болот. Ошол заданиянын бирөөсү эртеңкиге чейин бүгүн тарыныштардын списогун жазасыздар. Тарыныштарын, кимге тарындыңыздар, эмнеге тарындыңыздар, жөн эле акпарат аласыздар дагы. Ошол акпаратты жазып эле кете бересиздер. Жазып эле, ойлонбойсуз, эчтеке дебейсиз, нумерация койбойсуз, жөн эле буга тарынгам, тиге тарынгам, кичинекейиңерден баштап эстейсиздер да. Жөн эле отуруп алып, мисалы талдабайбыз. Буга тарынбай эле коюнчу, тиге тарынбай эле коюнчу эмес. Жок, мээңиздер айтып атабы, тарынып атасыздар деп. Ошол абидан баарын список кылып чыгабыз. Список кылып. Сиздердики билбейм канча барак болот. Мен биринчи жолу жазганда 25 барак чыккан. Мен ошол бир марафонго катышып, ошол марафондон интернеттен эле, даже эсте жок азыр эмне марафон экенин, ошол работа с обидами деген марафонго катышып, ошол жактан ошол обидалардын тизмесин түз дегенде токтоно албай түнү менен отуруп, таң атканча отургам да 25 барак элестеттиле. 25 барак мындай заставлять этсең да жазбайсың го. 25 барак жазгам да. Эртең менен көзүм шишиген, баары эмне болду дейт. Же айтып бере албайсың. Анан ошо 25 баракты алып алып, анан эртеси күнү ошол марафонго киргем да. Анан ошол жактан мындай задание берген да. Ошол жанагы баракта жазылган, сиздерге да ошондой баракта жазып чыгасыздар. Биринчи жазгандан кийин аласыздар дагы. Кечинде негизи негатив нерселердин бардыгын эртең мененкиге калтырбай кечинде жазаганды үйрөнүңүздөр. Негативный ошо тарыныштар менен иштегендерди, установкаларды, жанагы очищающий медитациялардын бардыгын кечинде жазаганды үйрөнүңүздөр. Анан кийин бул список жазып бүткөндөн кийин буну эмне кылабыз? Мен биринчи турмуш курганда ошол жолдошум айтып атпайбы, милиционер болчу деп, анан ошол мага мындай суроо берген да.
брачный контрактка кандай карайсың деген суроо берген да. Брачный контрактка дегенде мен аябай күлгөм да, жүндө болбочу, каяктагы брачный контракт, неге брачный контракт түшүш керек, бул брак, бул турмуш куруу, баш кошуу, бул деген чувство менен болуш керек. Эки адам бири-бирин жакшы көрүп жашаса бүт нерсени жеңсе болот деп ушундай бир отношение болгондо күлүп койгон да. Күлүп койгон, ооба туура айтасың деп эле, эчтеке деген эмес да, күлүп койгон. Анан кийин мен ошону түшүндүм да. Кийин эмне себептен адамдар брачный договор түзөт, эмне себептен көрсө жана мен башында айтып кетпедимби, таарынычтар кайдан пайда болот? Таарынычтар бул биздин ожиданиядан пайда болот. Түшүнүп атасыздарбы? Биз бирөөдөн бирдеме күтүп алган үчүн пайда болот атпайбы таарынычтар? Демек, эгерде адам менен эртерээк сүйлөшүп алсаң, таарыныч болбойт экен да. Мисалы, ошол списокты аласыздар дагы, таарынычтар экиге бөлүнөт экен. Мнимые биз өзүбүз ойлоп тапкан, анан кийин чындап таарыныч деп экиге бөлүнөт экен. Мнимые бул өзү ойлоп тапкан деген кандай? Ал адам бизге убада берген эмес да. Убада берген эмес. Мен мындай кылбайм, сага эч качан деп убада берген эмес да. Бул мнимые. А настоящий бул бизге убада берген таарынычтар. Түшүнүп атасыздарбы? Демек, ошол списокты карап чыгасыздар да. Мнимые деген бул орду жок таарынычтар да. Мен жана айтып кетпедимби? Мисалы, кээ бир адамдар о жок эле таарына берет да. Мисалы, мага кыргыздар өзгөчө, мен ушунча жол жүрүп барсам, жакында эле бир эже менен сүйлөшсөм, тойго барып келдим деди. Кандай барып келдиңиз десем, жаккан жок деди, сразу элечи. Ана эмнеге жаккан жок? Сүрөттөрдөн көрдүм го, сон болуптур той десем. Ушунча жол жүрүп барсам, негизи биз менден башка улуу деле калган жок. Анан мага жамбаш тартпай деп, бир сөөктү тартпай, короче говоря, кыскача айтканда башка бирөөгө тартып койду. Бул эмне деген сыйлабастык деп, же эчтеке кийгизбейт деп, ушундай аябай таарынып келиптир. Болду, экинчи барбайм ал жака депчи. Анан мен айтып атпаймынбы, эже кызыксыз депчи. Негизи ошол адам сизди ошол тойго чакырганда, мисалы тойго пригласительный келди да, сиздерге чакыруу билети келди. Анан ошо чакыруу билетине урматтуу Айпери, биздин тоюбузга келип катышып кет. Мен сага тойго келип берсең, ошо алыстан жол жүрүп келип берсең, мен сага жамбаш тартам, чапан жабам, аябай коноктойм, анан жол кирең төлөп салып коем деп жазды эле пригласительныйга десем, жок дейт да. Анан эмнеге таарынып атасыз? Деп атпайм, эми тойдо ар түрдүү боло берет да, эмнеге таарынып атасыз ага? Депчи, анын эмнесине таарынып атасыз? Ал сизге убада берген жок да, сөз берген жок да, ушундай болот деп. Көрдүңүздөр, ушундай да элементарный нерселерге эле таарына беребиз да бизчи. Элементарный нерселерге таарына беребиз. Эмне себептен? Анткени биздин өзүбүздүн ожиданиябыз бар. Ал эже өзү ойлогон. Ага эч ким убада берген эмес, ал өзү ойлогон. Мен азыр барам, мисалы, ошол эмеге, айылга. Мен эң сулуусумун, балким биякта кетип атканда да элдин баарын айтып кеткен да. Ой, мен азыр жетсем, мен укмуштоосо болушат, жамбаш тартат, өлө сыйлайт да кетирет депчи. Ал өзү мээсинде өзүнө бирдеме тартып алып атпайбы? Ага эч ким убада берген жок да, көрдүңүздөрбү? Мына ошондой экен да, көп жерде. Мисалы, мен кыздарыма да айтам да. Мен кыздарыма айтам, сүйлөшкөндө да көп, сүйлөшкөндө да айтам да. Ата-эне биздин бул жашоого алып келет дагы. Анан эмне кылат? Биздин аман эсен чоңойгонубузга, курсагыбыз ток болгонубузга, үйүбүз бар болгонубузга, крыша над головой жашаганыбызга гана жоопту. Мисалы, бизди төрөп жатканда бизге эч ким убада берген эмес. Сен элдин баарынан жакшы кийинесиң. Сен эң крутой телефон көтөрөсүң. Же болбосо мен сени эң укмуш жерге уктам деп убада берген эмес. Мен мисалы кыздарыма ошентип айтам да. Мен силерди бул жашоого алып келгенде, ушу балалуу болсом экен, ошого энелик мээримди тартууласам экен, албетте деген чувстволор менен, элдерден кем кылбай чоңойтсом экен деген чувство менен алып келгем жарык дүйнөгө. Мен колуман эмне келсе, менде жакшы эмне бар болсо, ошонун баарын силерге тартуулайм. Эчтеке калтырбай, биз остатка берем. Бирок эгерде ошол маалда мен ошол нерсе колуман келбей жатса, мен милдеттүү эмесмин.
деп айтам да. Көрдүңүздөрбү, ошондо мен айтам, балким менде жаман терс характерлерим бар, балким туура эмес нерселер жазып атам. Бирок мен азыркы деңгээлимде кандай болсом, ушул деңгээлимде силерге өзүмдө болгон жакшы нерселерди бергенге аракет кылам. Анткени силер менин балдарымсыңар. Мен силерден эчтекемди аябайм. Эмоциядан баштап материалдык нерселерге чейин. Түшүнүп атасыздарбы? Ар бир ата эне ошондой. Биз ата энелерге эмнеге тартынабыз? Анткени биз алардан өзүбүз бирдеме күтүп алганбыз. Көп кишилер менен сүйлөшүп калсаң, ой, мен ата энем деген ошо маалда деген аябай колунда бар болчу, үйдө эле алып берип койсо олмок, анан кийин мен деген бухгалтерге окуйм деген бухгалтерге окутпай тияка окутуп койгон деген ата энелерине тарыныштар көп да. Же болбосо менин карындашымды минтип караган, мени карабай койгон, же менин эжемди мындай караган, мени минтпей койгон деген тарыныштар аябай көп да. Бирок ошол ата эне албетте ошол жашоого баланы алып келгенден кийин жакшы нерселерди бергиси келет да. Бирок эми ошол учурда ошол жакшы сиздерге берген нерселерге баягы балдарды, кичинекей балдарды благодарный кылганга үйрөтүш керек да. Благодарный кылгангачы. Негизи бала эч качан тойбойт. Мен сиздерге мындай заранее айтып коеюн, мен деле баламын да, бирөөнүн баласымын. Ошондой эле менин да балдарым бар. Бала эч качан тойбойт да. Мисалы, берсең дагы деле бере бер дейт да. Күйөөгө тийип кетсе деле дайыма эле дагы деле бере берсе экен дейт да. Мындай разы болгонду үйрөтпөсөңөр, алар билбейт что такое чувство благодарности. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн балдар менен, чоңоюп калган балдар менен алардын сиздерге болгон таарынычы жок болуш үчүн мына 10 ашып калган, даже 5тен мен мисалы 5 жаштагы кызым даже түшүнөт да. Мисалы мен аларга айтам да, бул жумада мондай эле суммада акча чыкты, мен бул жака төлөшүм керек. Значит, могу бизде акча жок. Депчи, лимит. Бирок кийин мондай болот. Мисалы, анан ошондой кылсаңар, ошондой мындай ачык сүйлөшкөндү үйрөнүш керек да, ачык сүйлөшкөн. Анткени аларда ожидание болбойт. Эгерде сиздер ошол ачык финансовый положение, өзүңөрдүн положениеңарды, эмоцияларыңарды билдиргенди үйрөнбөсөңөр, балдар силерге тарына берет да. Тарына берет. Эмне себептен? Анткени алар грань билбейт. Грань. Көп адамдар грань билбейт. Границаны билбейт. Финансыда да граница болот. Не бывает такого, что прям миллионердин баласында границасы бар. Ошонун баарын түшүндүрүш керек да. Договоренность. Эгерде сиздер мнимая обида. Бунун баары мнимая обида. Эгерде сиздерге ата энеңиздер, ой кызым, мен сен 20га чыкканда үй сатып берем, анан 30га чыкканда машина алып берем, ошентип айткан учурда деле ар түрдүү болуп калышы мүмкүн да. Буну чоң киши түшүнүш керек да. Эми караңыздар, көбүнчө мнимая обидада, өзүнө ойлоп тапкан обидаларда кимдер жашайт? Ушул таарынычтардын келип чыгышынын дагы бир себеби адамдардын өзүнүн возрастына жашабагандыктан да. Өзүнүн возрастында жашабагандыктар. Мисалы, менде деле жакында эле Казакстанга барып келдим. Казакстанга барып келсем, 2 күн, эми 3 күн болуп калды да. Мен 2 күн жолдо болуп калдым, 1 күн ал жакта болдум. Анан келсем, үйдү мустакыл эле отура беришиптир да, эми үй жылып аптыр да. Анын башында аябай жиним келди да, эмичи. Мамдар жакын эле жашайт, эжемдер деле жакын жашайт, звонтеп сурап коюшпай, келип карап коюшпай деп жиним келди да. Анан бирок бир жагынан ойлонсоң, мен аларга чалган жокмун да, мен айткан жокмун, келип карагыла, үшүп калбасын деп чалган жокмун да. Мен кыздарыман сурасам, жакшы деп айткан үчүн мен переживать эткен жокмун да. Көрсө булар мени переживать этпесин деп мага айтпайптыр да. Көрдүңүздөрбү? Эми үй жылуу эле экен, бирок мен бардагыдай эмес да. Мен бардагыдай эмес, күчү кийинип алып жүрүптүр. Келсем, анан ошол башында ушундай чувство болду да. Эмнеге? Ан кайра сразу көрдүңөрбү, правильно прожить деген ошол, туура жашоо деген ошол да. Ан кайра ойлондум да. Мен бирөөдөн жардам сурадым. Эмнеге тартынып атам? Эмнеге мен ушундай эмоция вообще испытывать эттим? Мен бирөөгө дайындадымбы же ошо сүйлөштүмбү эртерээк келип карап тур деп эч кимге эчтеке айткан жокмун да. Демек ким күнөөлүү? Өзүм күнөөлүүмүн. Эч ким буга күнөөсү жок. Бул биринчиден, Экинчиден,
Мен ар дайым ушул сөздү айтам да, мен 36-га чыктым. 4 балам бар. Эми чоңу уже 15-ке чыгып калды. Элестетиле. Качанга чейин мен бирөөдөн жардам күтүшүм керек? Качанга чейин бирөө келип мен үйүмдү карап, балдарымды караш керек? Түшүнүп атасыздарбы? Мен чоң киши болсом, неге бирөөдөн жардам күтөм? Я уже взрослый человек. Почему я жду от кого-то помощи? Если ушу 36-га чыгып мен дагы деле бирөөдөн жардам күтсөм, значит, мен өзүмдүн үстүмдө иштешим керек. Башка адамдардын буга эч кандай тиешеси жок. Көрдүңүздөрбү? А кандай адамдар тарынат? Чоңойбой калган адамдар тарынат. Адамдын паспорттагы жашы көрсөткүч эмес. Ишенип коюңуздар. Кээ бир адамдар бар 30-та, бирок 5 жаштагыдай жүрөт. Кээ бир адамдар бар 50-дө, бирок 18 жашында калып кеткен. Мына ошондой адамдар тарынат. Недозрелый адамдар тарынат. Недозрелый. Потому что зрелый, осознанный, бул жашоону туура түшүнгөн адамдар эч кимге тарынбайт. Эмне себептен? Анткени алар эч кимден эчтеке күтпөйт. Эч кимден эчтеке күтпөйт. Керек болсо койнуңда жаткан жолдошуңан да эчтеке күтпөйсүң. Ал сага обещать эткен жокпу, күтпөйсүң. Түшүнүп атасыздарбы? А эгерде сиздер өзүңүздөргө рисовать этип алып, отуруп алып, мисалы менде деле ушундай болгон. Биз жаңы үйлөнгөндө биринчи тууган күнүм болуп калды. Биз деген 25-октябрда үйлөнгөнбүз, 6-ноябрда тууган күнүм болуп калды. Тууган күндө аябай чоң букет алып келип, торт алып келип, аябай поздравлять этсе, мен ойлоп турдум да, дайыма ушундай болот депчи. Анан 8 март болду. 8 мартта дагы 1-8 мартта элестетиле, жаңы үйлөнгөнбүз, эчтеке жок. Анан кийин келди дагы, кыздарыма 200 сомдон берди. Анан мага 1000 сом берип атпайбы? Гүлдүн акчасы, гүл алган жокмун, эми жөн эле солуп кетет экен депчи. Карабайсыздарбы? Ушундай жиним келди да, ичимен ушундай бир чувство, эмоция пайда болду. Неге депчи? Неге биз жаңы үйлөнбөдүкпү деп. Анан кийин мен ойлодум да, эми сен азыр тарынып отургандан пайда чыкпайт дедим. Анан как раз кыздарды паркка ойнотуп келесиз, кетип баратканбыз, анан өтүп баратпайт. Адилет, могу Фрунзенин жанынан токтоп койчу десем, эмне болду деп атпайбы? Токтоп койчу десем, токтотту. Кирдим дагы 1000 сомдун баарына килейген букетти көтөрүп чыгып туруп машинага отуруп алдым да. Аябай күлдү да. Сен нормальныйсыңбы депчи. Анан мен сен просто солуп кетет, андан көрөк бир өзүнө керектүү косметика же бирдеме алып алат деп ойлодум. Анан айттым, Гүлдүн орду башка дедим. Косметика бирдеме алып бергиң келсе, ага бөлөк акча бер. Гүлдүн орду башка. Эмнеге сен Гүлдү башка нерсе менен жабасың? Мага бул маанилүү. Я хочу получать цветы. Көрдүңүздөрбү? Дейк, мына ошондон кийин гүл берет. Бирок сүйлөшүп алгам, 8 мартта эле гүл берем, тууган күнүңдө белек берем деп ушинтип сүйлөшүп алганбыз да. Көрдүңүздөрбү, ушундай да. Бул все от наших ожиданий. А көп аялдар, мисалы 36-га чыктым деп осознание келбегендер тарынып жүрө берет да. Мына сен мага 8 мартта гүл бербей койгонсуң, сен мага мынчасында муну бербей койгонсуң, тигини бербей койгонсуң деп өзүнчө эле тарынып жүрө берет да. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн жанагы списокты отуруп алып талдайбыз, анализ кылабыз. Мисалы, подружкаңарга тарындыңар, жанагы эже айтып атпайбы, мисалы ошол эже болгондо анын списогунда мен инимдин тоюна барсам айылга ушунча жол жүрүп мага жамбаш тартпай койду деп жазмак да. Анан отуруп алып ал эже ойлонмок да, талдаган деген кандай? Менин иним мага ошол тойго чакыруу келгенде сиз келсеңиз мен сизге жамбаш тартам деп сөз берди беле деген ой келиш керек да. Жок, берген эмес, жөн эле тойго чакырганбы? Значит, ал обида эмне? Мнимая обида. Өз ойлоп тапкан тарыныч. Түшүнүп атасыздарбы? Андай тарыныч жок. Биз аны өзүбүз ойлоп таап алдык. Андай тарыныч жок. Биз аны ойлоп таап алдык. Өздүн оюбузда. Демек, ошол тарынычты осознавать этебиз. Демек, мен ал адамга тарыныганга акым жок турбайбы? Түшүнүп атасыздарбы? Анткени ал адам мага андай сөз бербептир, убада бербептир деп чийип чыгыш керек да. Эми ошондо 25 барак менин тарыныштарым арасынан 25 барак элестетип атасыздарбы? Эми бул сразу кетпейт. Буну көп жасаш керек. Мен баянда бир эже айтат, мен
5-6 жолу жасасам деле кетпей атат дейт да. Мурунку ускорениядагы эже качан болот ошол тарыныч деген сабак деп сурап калды. Может бул жакта да көрүп атабы. Мен 5-6 жолу ошо сен айткан техниканы колдонсом деле тарынычтар кетпей атат деді. Мен айттым, эжеден мен ошол тарынычтардан арылыш үчүн 3 жыл бою жасап келгем ошол техниканы. 3 жыл бою. Анан кантип эле ошол 5 жол жасаганда эле полностью кетип калсын. Бирок жеңилдеп калдым, бирок кетпей атат дейт да. Албетте кетпейт. Бул көп өзүң үстүңөн иштеген, бул постоянный процесс. Постоянно непрерывный процесс. Демек эмне кылабыз? Анан ошонун арасынан чоңдору калат да, чоңдору калат. Эгерде сиздер ушинтип күндө иштей берсеңиздер, баягы список азаят дагы. Анан периодически ушундай болуп калат, өзүң эле сезип каласың, кийин менде деле болуп калат. Азыр жүрөгүң кысылып, бирдемеге жинин келип ушинтип калат да, баягы организм көнүп калган да, баягы күнү Назгуля да айтып берди. Ошондой да. Анан кийин буюрса эже техникаларды эртең берем. Негизи башка бирөө сиздерге тарынса, сиз аны эчтеке кыла албайсыз да эмчи. Ал адам кечирим сурасаңыз болот, бирок ал адам пока өзү жеке чечим кабыл алмайынча сизди кечирем деп ал эчтеке кыла албайт да. Сиз эчтеке кыла албайсыз. Анткени ал адамдын жеке өзүнүн чечими. Мен тарынам деген чечими да. Эми караңыздар, ошол жанагы мнимый обидалардын бардыгын чиесиздер. Прям ручка менен боеп, чийип, аябай капкара кылып чийип, мына ошондо аябай сонун облегчение болот ичиңиздерде. Аябай сонун. Анан ошонун арасынан бир 5-6 тоо калышы мүмкүн да. Менде иштеп атып, кийин ошол 1 жылдан кийин карасам 3 чоң обида калган экен. Ошол 3 обида менен даже бирөөсүн азыр эстей албай атам. Экөө эсимде эмне обида экен, бирөөсү. Ошо 3 болчу да, ошол 3 менен, жок, эстедим, 3. Ошол 3 менен акырына чейин иштегем да. Мына ошол техникалар жөнүндө эртең буюрса эфирден айтып берем. Ошон үчүн албетте сабакты сактаганга аракет кылабыз. Могул жерде заданияны жазып алыңыздар, урматтуу катышуучулар. Мен бир сыйра карап коеюн. Могул жерде заданияда турат, список жазабыз, составить список обид. Анан ошол обиданы мнимый, настоящий деп бөлүп чыгабыз. Анан жана мнимыйларды өзүңүздөргө суроо берип чыгасыздар. Ушул адам мага ушул тарынычты тарынтпайм сени, ушундай кылбайм деп убада берди беле деп суроо берип чыгасыздар. Мисалы, ушул адам мага Карска акча берип турам, ар дайым сен сураганда деди беле. Жокпу, чиебиз. Ушул адам мен сени эч качан ыйлатпайм, же болбосо деп сабак берди беле. Сөз берди беле. Жок. Мисалы, ушул адам сен звонить этсең эле чуркап келип жардам берем деп убада берди беле. Жок. Ошентип отуруп, анан кийин чийип отуруп, аягында чоңдорун калтырасыз. Ошо чоңдор менен кантип иштейбиз эртең. Как раз уреже адам бар болсо кантиш керек, жок болсо кантиш керек, ошонун бардыгын эртең айтып берем. Эртең техникаларды өтөбүз, жалаң. Ошон үчүн эртеңкиге даярданып келиңиздер. Бүгүнкү задание, эгерде жашоомду өзгөртөм десеңиздер, ушундан баштаңыздар. Ушундан баштаңыздар да, тарынычтардан. Список жазып, 2ге бөлүп келебиз. Настоящий мнимый. Мында алсаңыздар аябай сонун болот. Кечинде отуруп алып, тарынычтарды жазып, эртең менен 2 саат эрте туруп, эфирге чейин. Же болбосо эмне себептен эртең менен, анткени кечинде жазып жатканда эртең менен башкача чувство менен ойгоносуздар да. Эртең менен туруп ошол настоящий мнимый деп бөлүп чийип чыгыш керек да, чийип. Анан настоящийлер калат, анан эртең силерде фокус болот да, сабакка киргенде. Демек мен могулар менен иштешим керек турбай. Кантип иштейм, өзүңөргө жол аласыңар. Түшүндүк, оңой болот деп эч ким сиздерге сөз берген эмес. Ошон үчүн эртеңки сабактан бардыгыңыздарды күтөм. Азаматсыздар, бардыгына, группаларыңыздарга, новичокторуңуздарга айтыңыздар, бүгүнкү сабакты көрүшсүн, кечке чейин, эртерээк көрүшсүн, түшкө чейин, анткени эртеңки техникалар түшүнбөй калат. Бардыгыңыздарга рахмат, азаматсыздар. Буюрса эртеңки сабактан көрүшкөнчө, азыр орусчасына эгер кааласаңыздар кирсеңиздер болот.
орысчасы да буюрса маанилүү болот деп ойлойм. Баарыңыздарга рахмат.